Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы формативдик жана суммативдик баалоо боюнча GoFormative сайтында иштөө боюнча болмокчу. GoFormative сайтында иштөө үчүн Google Chrome'ду ачабыз. Google Chrome'ду ачкандан кийин бул жерге адрес жолчого goformative.com деп жазабыз. Мына ушундай деп жазабыз goformative.com деп. Андан кийин Enter клавишасын басабыз. Enter клавишасын басканыбызда бизге сайттын башкы бети ачылат. Бул сайт англисче вариантта иштейт. Бул жерде сайтка катталуу үчүн sign up деген басабыз. Эгерде сайтка мурда катталган болсок, өзүбүздүн жеке кабинетке кирүү үчүн бул жерде login дегенди басып киребиз. Азыр биз жаңыдан катталабыз. Ошондуктан sign up дегенди басабыз. Sign up дегенди басканыбызда бизге төмөнкүдөй бет ачылат. Бул жерде I am a teacher, I am a student деген. Биз мугалим болгондуктан I am a teacher дегенди басып катталабыз. Басканыбызда бизге төмөнкүдөй бет ачылат. Бул жерде Google аккаунт аркылуу катталсак да болот, же электрондук почта аркылуу да катталсак болот. Биз электрондук почта аркылуу катталып көрөбүз. Email деген жерге почтабызды жазабыз. Мисалы, бул жерге электрондук почтабызды жазабыз. Андан кийин бул жерге паспорт деген жерге пароль ойлоп жазабыз. Пароль 8 символдон кем болбош керек. Пароль цифралардан, латын тамгалардан жана символдордон туруш керек. Бул жерге пароль жазуу үчүн паспорт деген жерди басып туруп, пароль ойлоп жазабыз. Андан кийин repeat паспорт деген жерге ошол паролду кайталап өзүндөй кылып жазабыз. Андан кийин бул жерге галочка коебуз дагы. Create free account дегенди басабыз. Басканыбызда бизге төмөнкүдөй бет ачылат. Бул жерде өзүбүздүн мектептин атын киргизишибиз керек. Бул жерде бардык чет мамлекеттин мектептеринин аты болгондуктан биз бул жерге өзүбүздүн мектептин атын жазганыбызда чыкпайт экен. Ошондуктан бул жерге 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 жана башка цифраларды жазсак болот. Бул жерге мисалы 5 деп жазсак, бул жактан ушундай мектептер чыгат экен. Бул жерден биринчини тандап койсок да болот. Тандап туруп, андан кийин first name деген жерге атыбызды жазабыз. Мисалы, атыбызды жазабыз. Андан кийин last name деген жерге фамилиябызды жазабыз. Ал жерге фамилиябызды жазабыз. Андан кийин let's go дегенди басабыз. Басканыбызда бизге төмөнкүдөй бет ачылат. Мына бул жерде ушул сайт боюнча видео ролик бар экен. Аны жабуу үчүн бул жерден X'ти басып коебуз. Андан кийин бул жерде edit деген тандалып турат. Мына кара болуп. Биз суроолорду жазуу үчүн бул жерден плюс белгини басабыз. Басканыбызда ушундай чыгат. Бул жерде edit content деген жерде контенттер бар. Бул бизге кереги жок азырынча. Бул жерде edit equation деген жерде суроолор бар. Ушул жерден биз суроолорду түрлөрүн тандап тест түзсөк болот. Бул жерде жылдызчасы бар суроолор, булар премиум класстар, башкача айтканда акылуу. Биз ушулардын арасынан акысыздарын тандап түзөбүз. Бул жерде биринчи essay дегенди тандасак, ушундай болуп кичине терезе чыгат. Бул жерден ушу терезени жок кылуу үчүн next дегенди басабыз, дагы next дегенди басабыз, жок болгончо басабыз, go it дегенди басабыз. Андан кийин бул essay деген бул сочинение деген сөз. Бул жерге суроо жазабыз. Окуучулар жообун сочинение сыяктуу көп текст жазып, текст киргизип жазса да болот. Бул жерди бассак курсор пайда болот. Мисалы, бул жерге суроону жазабыз. Арифметикалык прогрессиянын аныктамасын айтып бергиле.
деп жазсак, окуучулар бул жерге өздөрүнүн жоопторун жазышат. Бул жакта 1 балл деп турат. Ушул суроого 1 балл берип атат. Биз бул жерде баллды өзгөртсөк да болот. Ал үчүн ушул жерди бассак, курсор пайда болот. 1 деген баллды өлчөп туруп, бул жерге суроодун деңгээлине жараша өзүбүз балл койсок болот. Мисалы 3 балл деп коелу. Андан кийин бул жерде копировать деген бар. Копировать деген бассак, ушул суроону кайра бул жака копировка кылып коет. Эгерде суроону өчүрө турган болсок, бул жерде корзина деген бассак, ошол суроо өчөт. Бул жерден Ремео форматиктен дегенди басып койсок өчөт. Андан кийин экинчи суроону жазуу үчүн плюс белгини басабыз. Бассак ушул бет чыгат. Бул жерден ушуну тандайбыз. Тандаганыбызда мына бул жерге суроо жазылат, ал эми бул жерге ошол суроонун жооптору, варианттары жазылат. Бул варианттарда бир гана вариант туура болот. Бул жерден суроону жазабыз. Мисалы, амалды аткаргыла деп жазгандан кийин бул жерге мен жеңилирээк эле амал жазайын. Мисалы 5 + 8 барабар. Андан кийин бул жака жоопторун жазабыз. Мисалы 3. Андан кийин кийинки вариантты кошуу үчүн ушул жерди басабыз. -3. Дагы вариант жазабыз. 13. Бул жерге -13. Бул варианттардын ичинен туура вариантты белгилейбиз. Мисалы бул суроодо туура жооп -3. Демек -3'түн тушундагы көзөмөлчөгө галочка коебуз. Андан кийин бул жакта 1 балл берилип турат. Ушул балл өзгөрүүсүз калсын. Андан кийин кийинки суроону жазуу үчүн плюсту басабыз. Бул жерден ушул бөлүгүн тандайбыз. Тандаганыбызда бул жерге суроо жазылат, бул жака варианттар жазылат. Бул бөлүгүндө ошол суроонун варианттарынын ичинен бир канчасы туура болушу мүмкүн. Суроо варианттын тушунда 4 бурчтук квадрат турса, анда ошол варианттардын ичинен бир канчасын туура деп белгилесек болот. Бул жерге мисалы эсептегиле деп жазып туруп, бул жака математикалык тапшырманы, амалды жазалы. Бул жерде мисалы математикалык формулаларды, символдорду жазуу керек болуп калса, анда оң тарабында плюс белги турат. Ошо плюс белгини бассак, бул жактан меню чыгат. Бул жерде жылдызчалар турган бөлүктөрү булар акылуу. Бул жерде акысызы image менен image деген. Бул жерде image дегенди тандап, ушул суроого сүрөт жүктөсөк болот кошуп. Ал эми математикалык символдор жазуу үчүн ушуну басабыз. Басканыбызда бизге ушундай жазуу чыгат. Бул жерде бул жазууну өчүрүү үчүн ушул жерге мышты алып бассак, колдун сүрөтү чыгат. Ушул жерди бассак, бизге клавиатура чыгат. Бул жерден ушул жазууну өчүрүү үчүн ушул жерге алып келип бассак, курсор пайда болот. Бул жазууну өчүрөбүз. Андан кийин математикалык символдорду жазуу үчүн бул жерде мына x квадрат жазуу үчүн ушуну тандайбыз, тамырды жазуу үчүн ушуну тандайбыз, өлчөк, даража, индекси төмөн жактагы сандарды жазуу үчүн бул жерде интеграл, каша, ар кандай даражадагы тамыр жана башка символдор камтылган. Биз бул жерге мисалы 2, андан кийин көбөйтүүнү жазуу үчүн бул жерде көбөйтүүнү басабыз. 4/1 деген амалды жазыш керек болсун дейли. Бул жерде бөлчөк жазуу үчүн ушуну басабыз. 1/4 барабар. Бул жазууну суроого кошуу үчүн бул жерден дон дегенди басабыз. Басканыбызда мына бул жака суроо жазылды. Барабар төмөн жака коюлуп калыптыр. Өзгөртүү үчүн кайра ушул жерди басабыз. Басып туруп бул жерге курсорду коебуз дагы, барабарды өчүрөбүз. Курсорду бөлчөктүн тушуна чыгаруу үчүн курсорду башкаруучу клавишалардын жардамы менен жылдырып алсак болот. Андан кийин барабар деп жазабыз дагы, кайра дон деген басабыз. Мына суроо бул жака жазылды, жоопторун бул жака жазабыз. Мисалы 2 деп коелу. Андан кийинки жооп 2'den 1 болсун. Бөлчөктү жазуу үчүн бул жактан плюсту басабыз. Математикалык символду тандайбыз. Бул жерди өчүрөбүз.
Kursor пайда болду. Өчүрдүк. Жанагындай эле бөлчөктү тандайбыз. 1/2. Башкача айтканда 2/1. Дон дегенди басабыз. Кийинки жоопту жазуу үчүн ушул жерди басып, бул жерге 8 деп коелу. Андан кийинки жооп 0,5 дейт. Бул жерде 3 жооп жазып турат, 4 жооп жазып турат. Пока биринчи бул жерде 2-ни 4-төн 1-ге көбөйтсөк 2/1 чыгат. Же 2/1'ди 0,5 деп жазсак да болот. Ошондо 2/1 менен 0,5 туура жооп болот. Бул жерде бул суроого 1 балл берилип тур. Демек биз 2 балл деп өзгөртүп коелу. Эгер экөөнү туура белгилесе 2 балл алат. Андан кийинки суроону жазуу үчүн дагы плюсту басабыз. Бул жерден ушуну тандайбыз. Тандаганыбызда бул жерге short answer деген бул жерге суроо жазабыз. Окуучу бул жака өзүнүн жообун кыскача жазат. Бул жерге мисалы кошуу жана кемитүү амалдары канчанчы баскычтагы амалдар деп туруп суроону жазалы. Бул жерге окуучу кыскача өзүнүн жообун жазат. Бул жер 1 балл бойдон калсын. Андан кийин плюс белгисин басабыз. Бул жерден show you work дегенди тандайлы. Тандаганыбызда ушундай чыгат. Бул жерге суроо жазылат. Ал эми окуучу бул жактан edit background дегенди басып, ушул суроо боюнча өзүнүн схемасын түзсө болот. Мисалы, бул жерге мындай деп жазалы. Маселени чыгаруу схемасын түзгүлө дейли. Андан кийин бул жерден плюс белгин басабыз дагы. Бул жерде 3O files дегенди тандасак, бул чын же калп деген суроо. Ушуну басабыз. Бул жерге мисалы тамыр астында математикалык символду тандайлы. Бул жерди өчүрөбүз. Тамырды жазуу үчүн тамырды тандайбыз. Бул жерге X. Азыр курсор тамырдын астында турат. Тамырдын сыртына чыгаруу үчүн курсорду башкаруучу клавишалар менен сыртына чыгарабыз. Андан кийин барабар 4 дейли. Андан бул жерге дагы суроону жазышыбыз керек. Мисалы, тамыр астында X барабар 4 теңдемеси X'тин каалагандай маанисинде тамырга ээ болот деп жазабыз. Андан кийин дон дегенди жазабыз. Мына бардык суроолор бул жерге мисалы мына маселени чыгаруу схемасын түзгүлө деген жерге биз 5 балл коелу. Бул жерди өчүрүп туруп 5 деп коелу. Андан кийин суроону түзүп болгондон кийин бул суроолорду окуучуларга жөнөтүү үчүн, башкача айтканда ушул суроонун ссылкасын окуучуларга жөнөтүү үчүн Sign дегенди басабыз. Sign дегенди бассак, бизден ушундай чыгышы мүмкүн. Бул жерден X'ти басып коебуз. Андан кийин бул жерден guest students дегенди тандайбыз. Ал үчүн ушул жерге галочка коебуз. Андан кийин Sign дегенди басабыз. Ушул жерден басканыбызда бизге төмөнкүдөй ссылка менен код берет. Ушул ссылканы жана кодду окуучуларга WhatsApp аркылуу жөнөтүп коебуз. Окуучулар ушул ссылканы басканда сайтка кирет. Андан кийин окуучулардан код сурайт. Окуучулар ушул кодду ошол жерге жазып, тестке катталып тапшыра алышат. Биз ушул ссылканы анда окуучуларга жөнөтөлү, окуучулар кантип иштешет. Окуучулар мугалим жөнөткөн ссылка аркылуу тестке кирип
тестке катталып аткаруу үчүн окуучулар ушу ссылканы басат. Андан кийин сайт ачылгандан кийин код сурайт. Ошол код мугалим жөнөткөн кодду ошол жерге жазып, катталышып, тестти тапшыра алышат. Анда биз ошо ссылка аркылуу тестке катталып, тесттен өтүп көрөлү. Ал үчүн ушу ссылканы басабыз. Басканда бизге сайт төмөнкүдөй болуп ачылат. Бул жерге Enter Join Code деген жерге мугалим жиберген кодду жазабыз. Мисалы, бул жерге L Y J S 4F деп жазганыбыздан кийин автоматтык түрдө өзү бизден ушундай болуп сурайт. Бул жерде first name деген жерге окуучу атын жазат, last name деген жерге фамилиясын жазат. Мисалы, биз ошол жерге жазалы. Окуучу деп эле жазайын. Андан кийин фамилиясына дагы окуучу деп жазайын. Андан кийин тестке кирүү үчүн бул жерден join дегенди басабыз. Join дегенди басканыбызда бизден төмөнкүдөй болуп ачылат. Мына бул жерде 6 суроо берилиптир. Ушул 6 суроого жооп беребиз. Ал эми бул жерде тесттин баалы берилген. Мына бул жерде демек биринчи суроого 3 балл берилиптир. Окуучу эгер ушул биринчи суроого так жана туура жооп берсе 3 балл алат. Ошондой болуп ар бир суроого балл берилген. Окуучу биринчи суроого жооп берүү үчүн өзүнүн жообун ушул квадраттын ичине жазат. Мисалы, арифметикалык прогрессиянын аныктамасын айтып бергиле дептир. Окуучу ушул жерди басат, басканда курсор чыгат. Бул жерге окуучу ушинтип өзүнүн жообун жазат. Өзүнүн жообун жазгандан кийин экинчи суроого өтөт. Экинчи суроодо амалды аткаргыла дептир. 5 кемитүү 8. Экинчи суроого 1 балл берилиптир. 5тен 8 кемитсек -3. Демек -3 деп белгилейт. Андан кийин үчүнчү суроого өтөт. Үчүнчү суроого 2 балл берилиптир. Эсептегиле дептир. 2 көбөйтүү 4төн 1. 2-ни 4төн 1ге көбөйтсөк 2ден 1 чыгат. 2ден 1 бул 0,5 дагы болот. Демек 2 жообуну белгилейбиз. Андан кийин кошуу жана кемитүү амалдары канчанчы баскычтагы амалдар. Бул жерде мисалы 3-чү суроодо эгерде окуучу бир эле жообун белгилеп койсо, ошо 2 баллдан 1 баллны гана алат. Кошуу жана кемитүү амалдары канчанчы баскычтагы амалдар. Окуучу бул жерге өзүнүн жообун жазат. Жазуу үчүн ушул жерди басат. Бул жерге мисалы 1-чи деп жазды. Андан кийин 5-чи маселени чыгаргыла дейт. Маселени чыгаруу схемасын түзгүлө дейт. Схемасын түзүү үчүн ушул жерди басабыз. Басканыбызда бизге электрондук доска чыгат. Мына бул жерде окуучу схемаларды сызуу үчүн ушул белгилердин жардамы менен сыза алышат. Мисалы, бул жерден квадрат тандап туруп тартсак, квадрат сызат. Тегеректи тандап туруп, айлананы тандап туруп тартсак, айлана сызат. Бул жерде ошо изображенияны тандап туруп, маселенин чыгарылышын дагы жүктөп койсо болот. Ошону басканда ушундай чыгат. Бул жерден Make Computer дегенди басып туруп, же өзүнүн Google дисктеги файлын жүктөсө да болот. Ушул жерди басып, мына бассак, сүрөттөр чыгат. Окуучу өзүнүн чыгарган маселесин сүрөткө тартып туруп, бул жака жүктөп койсо дагы болот. Андан кийин 6-чы суроого назад басабыз. Бул жерден чыгуу үчүн мына окуучу схемасын сызды дейли. 6-чы суроодо мисалы тамыр астында x барабар 4 теңдемеси x'тин каалагандай маанисинде тамырга ээ болот дейт. Демек, бул жерде x'тин каалагандай маанисинде тамырга ээ болбойт. Себеби тамыр астында эгер x терс сандарды ала турган болсо, анда тамырдан чыкпай калат. Демек, бул жерде жооп жалган. Мына ушундай кылып окуучу жоопторду белгилегенден кийин өзүнүн ишин мугалимге жөнөтүү үчүн бул жерден
submit дегенди басат. Submit дегенди басканда ушундай болуп чыгат. Бул жерден дагы submit дегенди басат. Басканда ушундай болуп чыгат. Бул жерде окуучу суроолорго жооп берди. Андан кийин бул жерден чыгуу үчүн exit adjustment дегенди басат, же болбосо X дегенди басса да болот. Мына бассак бул жактан чыктык. Андан кийин мугалим окуучунун ишин текшерип, жыйынтыгын кайра окуучуга жөнөтөт. Мугалим окуучунун ишин кантип Мугалим окуучунун аткарган ишин текшерүү үчүн кайра ошол GoFormative сайтына кирет. Ал сайтка киргенден кийин мугалим окуучунун ишин карап чыгуу үчүн бул жерде View Responses деген бар. Ошону басат. Басканда ушундай болуп чыгат. Мына бул жерде окуучу деп турат. Окуучулардын аты жөнү чыгат. Бул жактан канча окуучу тапшырган болсо, ар бир окуучунун ишин текшерүү үчүн бул жерде окуучунун аты жөнүн басат. Басканда мына биринчи суроо. Бул жакта мына окуучу алы балл топтой элек. Биз текшерип чыгабыз. Мисалы биринчи суроого арифметикалык прогрессиянын аныктамасын айтып бергиле. Окуучу ушундай деп жооп берди. Биз окуучунун жообун карап чыгабыз. Эгерде окуучу биринчи суроого так жана туура жооп берсе, анда биз балды коебуз. Бул жерге биринчи суроого 3 балл берилиптир. Демек, биз окуучунун жообуна жараша бул жерге балды коебуз. Коюу үчүн ушу жерди басабыз. Андан кийин 0 дегенди өчүрүп туруп, мисалы 3 деп коебуз, бардык жооптору туура болсо. Андан кийин экинчи суроого өтүү үчүн бул жерден экинчи суроону басабыз. Андан кийин бул жерден окуучунун аты жөнүн басабыз. Экинчи суроого окуучу туура жооп бериптир. Себеби бул жерде экинчи суроо тест болчу. Тестке балл коюлган. Система автоматтык түрдө өзү бааны койду. Мына 1 балл алды. Үчүнчү суроосун текшерүү үчүн бул жерден 3'tү басабыз. Үчүнчү суроо дагы тест болчу. Мына окуучунун аты жөнүн басабыз. Бул жака окуучунун жообу чыгат. Окуучу суроого 2'ден 1 жана 0,5 деп жооп бериптир. Демек 2 балл алыптыр. Туура жооп берген. Система өзү балды койгон. Андан кийин 4-үнчү суроону текшерүү үчүн 4'тү басабыз. Бул жерден окуучунун аты жөнүн басабыз. Бул жака окуучунун жообу чыгат. Кошуу жана кемитүү амалдары канчанчы баскычтагы амалдар? 1-чи дептир. Демек окуучу туура жооп берген. Бул жерге 1 балл деп коебуз. Андан кийин 5-чи суроону текшерүү үчүн ушу жерди басабыз. Бул жерден окуучунун аты жөнүн басабыз. Басканыбызда окуучунун жообу бул жака чыгат. Мына маселен чыгаруу схемасын түзгүлө деп. Окуучу бул жака мисалы схеманы түздү дейлик. Бирок биз схеманы толук түзгөн эмес болсо, ошол аткарган ишине жараша бул жака балл коебуз. Мисалы, эгерде толук так жана туура аткарган болсо 5 балл коюш керек экен. Биз бул жерге 3 балл деп коелу. Окуучу 5-чи тапшырманы 3 балдык деңгээлде аткарган дейли. Андан кийин 6-чы суроону текшерүү үчүн ушу 6 дегенди басабыз. Бул жерден окуучунун аты жөнүн басабыз. Бул жака окуучунун жыйынтыгы чыгат. Демек окуучу 6-чы суроого жалган деп жооп бериптир. Туура. Демек бул жерге 1 балл деп коебуз. Себеби 1 балл берилген. Эгерде туура эмес жооп берсе, анда 0 деп коет элек. Андан кийин окуучунун жалпы жыйынтыгын чыгаруу үчүн бул жерде totals деген бар. Ошо totals дегенди бассак, окуучунун жалпы жыйынтыгы чыгат. Мына бул жерде окуучу 6 суроого тең жооп берген. Мисалы, биринчи суроого 100%, экинчи суроо 100, үчүнчү суроо 100%, төртүнчү суроо 100%, бешинчи суроого 60% жооп берген. Алтынчы суроо 100%. Жалпысынан алганда окуучунун жалпы жыйынтыгы 85%га жооп берген. Андан кийин бул жыйынтыкты Excel таблицага түшүрүү үчүн бул жерде экспорт деген бар. Экспорт дегенди басканыбызда бизден ушундай терезе чыгат. Бул жерде Google таблицага түшүрүү үчүн ушул жерден Google Sheets дегенди басабыз.
Бул жерде CSV дегенге түшүрсөк, бул жерде окубайт экен. Жакшы, бул жыйынтыкты өзүндөй кылып түшүрө албайт экен. Ошондуктан бул жерден биз Google таблицаны колдонобуз. Ушуну басабыз, басканыбызда бизден аккаунт сурайт. Бул жерден аккаунтубузду тандайбыз. Тандыганыбызда бизден ушинтип разрешение сурайт. Бул жерден разрешить дегенди басабыз. Басканыбызда мына биздин жыйынтыкты таблицага түшүрүп атат. Азыр мына таблицага түшкөндөн кийин бул жерден бизге ссылка берет. Ошол биздин Excel таблицабызда жыйынтыкты көрүү үчүн ушу ссылканы басабыз. Басканыбызда бизге төмөнкүдөй таблица чыгат. Мына биздин окуучулардын жыйынтыгын ушинтип таблицага түшүрүп берет. Бул жерде мына окуучунун аты, бул жерде окуучунун фамилиясы, бул жерде кайсы числодо саат канчада тапшырганы түшөт. Ал эми бул жерде жалпысынан 84,62 балл топтоптур. Бул жалпы балы. Ал эми бул жерде окуучу 13 балл топтош керек эле, окуучу 11 балл топтоптур. Биринчи суроо, бул жерде окуучунун жообу, бул жерде окуучунун алган баллы, бул жерде ошо суроого коюлган балл. Мисалы, экинчи суроо туура жооп -3 экен, окуучу -3 деп жооп берген. 1 балл берилген экен, окуучу 1 балл алган. Андан кийин бул жерде үчүнчү суроо, үчүнчү суроого 2 балл берилген экен, окуучу туура жооп берип 2 балл алган. Төртүнчү суроонун жообу биринчи экен, окуучу биринчи деп жооп берген. Бул жерде 1 балл берилген, окуучу 1 балл алган. Бешинчи суроо схема болчу. Схемага 5 балл берилген экен, окуучу 3 баллдык деңгээлде жооп бериптир, демек 3 балл алган. Алтынчы суроо окуучу жалган деп жооп берген. Бул суроого 1 балл коюлган, окуучу демек 1 балл алган. Ушундай кылып жыйынтыкты таблицага түшүрүп алсак болот. Андан кийин бул жыйынтыкты окуучуларга жана окуучулардын ата-энелерине дагы жөнөтүп койсок болот. goformative.com сайтында ушундай кылып формативдик жана суммативдик баалоону түзүп иштесек болот.